3 апрелде Санкт-Петербург метросундагы 15 адамдын өмүрүн алган жардыруу боюнча кармалгандардын көбү борбор азиялыктар экени айтылууда. Андан тышкары өткөн жылдагы Стамбулдагы жардыруу жана Германиядагы кол салуулар боюнча дагы борбордук азиялыктар шектелген. Мындан улам орусиялык басылмалар бул аймакты терроризмдин логистикалык борборуна айланды дегендей маалыматтарды жарыялашты. Борбордук Азия жана Кыргызстандагы абалды чындап эле ушундай деп сыпаттаса болобу? Радикалдык топторго каршы мамлекет кандай чараларды көрүш керек? НТС каналынын түз эфиринде ушул жана башка суроолордун тегерегинде жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Мирбек Айтикеев. Эмесе студиянын бүгүнкү коноктору менен тааныштырып койсок, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы директору Орозбек Молдалиев жана ошондой эле Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамытов мырзалар. Алгачкы суроону Токон агай сизден баштасак, батыш басылмаларында, орусиялык басылмаларда ушул жазылгандар, ушу жарыялангандар канчалык орундуу, чындап эле Борбордук Азия терроризмдин көбөйүүчү аймагына, очогуна айланып баратабы? Бул батыш мамлекеттер жана Россия мамлекеттеринин массалык маалымат каражаттарын ушундай жыйынтык чыгарганында себептери бар да. Себеби булар өзүңөр билесиңер, бүгүн глобалдуу баягы 2-3 проекттер бар деп атпайбызбы? Терроризмди колдоп, колдонгондор да өзүнүн баягы саясий кызыкчылыгына жетиш үчүн. Мына орусча айтканда большой ближний восток деп коет, чоң жакынкы чыгыш деп койгон. Ошондой эле экинчи табы мунуку бул баягы чоң Борбор Азия деген болчу да, Большая Центральная Азия. Анын ичинде албетте жанагы Фергана өрөөнү биринчи иретте ушул регион өзгөчө ошол эл аралык террористтердин, экстремисттердин баягы көңүлүндө өзгөчө орун алганда. Мына ушуларды эске алып туруп, мен ойлойм, ошол батыш өлкөлөр Россия маалымат каражаттары да ушуга таянып ушундай жыйынтык чыгарып атабы деп. Бирок негизи баягы Борбор Азия ушул террористтердин базасы болуп калды. Уш жерден террористтик уюмдардын, отряддардын толуктоо, адам жагынан толуктоо базасы Борбор Азия дегенге буга мен макул эмесмин. Себеби башка көп себептер бар да, эл аралык терроризм менен экстремизмдин. Ошон үчүн ошол жагын кеңири чагылдырып, бул эки Орто Азияда мындай болуп атат, дегенде болуп атат деген бул өтө деле туура эмес. Себеби бүгүнкү күнү террористтердин арасында жеке Орто Азиялык эмес, башка дүйнө жүзүнөн келген, Африкадан, Европадан, ошол эле Америкадан, Чыгыш Азиядан келгендер да ошол жакта жүрөт да. Ошон үчүн жалпы ошол эле Россиянан, Кавказдан да көп бар. Анан жалпы баягы Кыргызстан, анын ичинде Фергана өрөөнүн ошол база дегени кичине, мен ойлойм, туура эмес болобу деп. Орозбек агай, бул айтылып аткан маалыматтар канчалык орундуу сиздин пикирде? Бул жерде ар бир маалымат боюнча конкретный караштырышыбыз керек да. Жанагы Швециядагы маселе боюнча мен силерге айтып берейин. Обидкарым Назаров деген Өзбекстандагы ваххабиттердин лидери. Анжан окуясынан 13 май 2005 жылдан кийин Казакстанга качып кетишкен бир топ. Биз аркылуу качкан билесиздер. Бизде да ошондой Өзбекстан менен мамилебиз начарлап кеткен. Кайта бергиле качкындарды дегенде. Ошондо Обидкарым Назаров Казакстанда качып жүргөн жеринен Швейцарияга алып кеткен. Швецияга. Швециядагы жанагы азыркы жаш чыгып аткан радикалдардын окутуучусу ошол киши. Ошону терең караш керек бул маселени. Эмне үчүн ошол жактан пайда болуп атат дегенде. Бул Өзбекстандан кайта бергиле деген сунушун четке кагып бербей коюшкан. Россиядагы окуялар боюнча Россиянын лента.ру баш болгон массалык маалымат каражаттары муну жөн эле Орто Азиядан же башка жактан деген жок. Ош окуясына байланыштырып, маселени бизди өзбек улутундагы, кыргыз улутундагылардын ортосуна конфликти кайта эске салып, эски жараны чукулап, бир аз провокациялык мүнөздө берип атат. Ошол натыйжанын үчүн булар террорист болуп кетти деп ачык эле айтып атышат. Бирок карагыла, ал бала Россиянын жарандыгын 2009-жылы алган. 2010-жылкы событиянын эч кандай тиешеси жок. Экинчиден 2010 жылдагы событияга байланыштуу террорист болсо эмне үчүн Россияны жардырып атат?
Эмче башка жакка колдонбойт, ал террористтик потенциал деген маселе бар да. Ошон үчүн бул өзү 14-15 жашында кетип, ошол жактан формироваться этип атат көз карашы. Анан бул жерден маселени булар башка жакка буруп аткан себеби бар. Ошол маалыматтардын чыгып Бул аткандан маалыматтардын төркүнү башка жакта. Эмне үчүн Россияда бул акциялар болуп атат? Россия Сириянын конфликтине аралашып атат. Бул ошого карата айтылган жооп. Экинчиден, ал террористтик акцияларды кимге удобный болот жасаш? Албетте мигранттарга. Мигранттардын ичинде кимиси ыңгайлуу болуп калат, кимиси экстремисттик идеология берилгендер болсо. Мына бул жагынан алып киргенде Тоқан билет, Болотбекович, Өзбек улутундагы экстремисттер көп бизде. Ал статистика боюнча ошондо. Анткени Өзбекстанда 92-жылдагы событиялардан кийин буларды камап баштап экстремисттерге каршы катуу чара колдонуп, жашлыктагы колонияга ачылып, анан бизге качып келбейди алар. Өзбекстан ислам кыймылы деген алар чет мамлекетке кетти. Хизбут тахрирлер бизге көчүп келди. Ошон үчүн албетте этнический жагынан жакын болгон үчүн биздин өзбек жаштарыбыздын көпчүлүгүн өздөрүнүн Хизбут тахрир агымына киргизип коюшту. Сирияга кеткендердин процентин карагыла. 500-тен 800-ке чейин адам бар. Ошонун 80-85% өзбек улутундагы жаштар болуп атпайбы? Ошон үчүн жанагы көпү ачып өтсөк эле алардын көрүнүп калган себеби ошол. Бул ал иштерге барыш үчүн идейный адам болуш керек. Жөн эле киши барып террористтик акцияны жасап, башканы жасай бербейт. Албетте, материалдык жагынан кызыккандар деле болот, бирок ал аз болот. Көбүнчө бул идейный терроризм. Башындагы суроого айтып келсек, ошо Кыргызстан жана Борбордук Азия ушунтип логистикалык борборго айланып калды дегендей маалымат чыкпады. Ошол канчалык орундуу? Бул эч бир орунсуз маселе. Себеби дегенде терроризмге тиешеси жок бир гана мамлекет бар, азыраак. Индиядан террористтер азыраак. Ошо мусулман калктардын ичинен чыкканда. Мына Россиянын массалык маалымат каражаттары жазып атат. Беслан окуясы эмне болду? Будённовский окуясы эмне болду? Нордостун ситуацияларында ошо Орто Азиялыктар жасады эле. Мынтип сен андайсың, сен мындайсың деген бул туура эмес, бирок эске салып коюш керек. Чеченстандагы акыбал арамдан арам бир аз түзөлүп келатат. Кийинки ошо Путиндин мындай кылдат саясатынын натыйжасында. Бирок бир маселени айта кетели. Казакстандагы Батыш Казакстандагы окуялар түздөн түз Астрахандагы вахабиттердин таасири менен болгон окуя. Бүт ошолор даярдаган аларды. Экинчиден, Саид Бурятский, Тихомиров деген идеологияны таратып жүргөн. Бул деле Борбордук Азияга ешкимге тиешеси жок. Анын үчүн бул жерде мындай караш керек. Бул террористтердин өзүнүн улуту жок. Булар бул эң туура айтылган маселе. Буга ошол идеологияга, экстремисттик идеологияга баш берген адамдардын баары эле кирип кете берет. Бул жерден орундуу болгон турат. Фетхулла Гүлен дини исламдын аалымынын айтканы бар. Мусулман террорист болбойт. Террорист мусулман эмес деген. Ошон үчүн бул Орто Азиядан чыкса эле мунун баары Орто Азиянын баары террорист деп карагандагы туура эмес. Муну конкретный мисал менен караш керек. Тогон Болотбекович, мына ошол Кыргызстандагы анан ошол Фергана өрөөнү Борбордук Азиядагы учурдагы абалды кандай деп сыпаттаса болот? Ошо сиз коопсуздук жаатында кайсы катары айтып берсеңиз. Эми негизинен Фергана өрөөнү албетте эми коңшу мамлекеттерде бул маалымат жөнүндө террористтик жана саясий аскердик кырдаал боюнча кичине маалымдар жетишпейт да. Себеби көп нерселер жашыруун болуп атат коңшу мамлекеттерде. Бизде кичине ачыгыраак болуп, биздики кичине көбүрөөк чыгып атат. Ошол эле Казакстанда. Ушундай эле окуя коңшу мамлекеттерде эле болуп атат. Бирок ал жерде баягы массалык маалымат каражаттарга көп маалымат чыкпайт да. Анан жанагы террористтер деп азыркы ушул логистикалык центр кылып ошон үчүн кармап даярдап атат деген деле бул туура эмес. Себеби булар ошондой логистика кылабыз, ош жерден баштайбыз, ошон үчүн бул жерди тынч сактап турабыз өзүбүз үчүн деген бул туура эмес да. Себеби бул баягы мындайча айтканда булактарын билбей, террористтердин эмне болуп, кандай болуп, себептерин терроризмди билбей, бул баягы үстүртөн айрым
баягы эксперттердин, серепчилердин айткан ою да негизинен дүйнө жүзү мындайда дүйнө жүзү бир нерсени көңүл буруш керек. Азыр ошол эле батыш мамлекеттерди алсак, кичине мусулманмын деп ислам динине ишенген адамдан эле коркуп качышат да. Мына жакынкы көчөкү окуя. Парижде жөн эле бир мусулман жанында чөнтөк макси бар экен, аны полицейский алып текшерсе, өзүңөр көрдүңөр, жанында бараткан жөнөкөй адамдардын баары ошондо булардан кача баштады да. Булар баягы эл аралык террористтердин максаты эмне? Бул мындайча айтканда элди коркутуу, өкмөттөрдү коркутуу. Алар баягы өзүнүн келечегине ишенбей, бирин-бирине баягы ишенбей, бирин-биринен баягы күнөөм санаганды, ушундай сезимдерди чакыралык деген ушундай ойдо да. Мына алар жетти Европада. Анан азыр Россияда ушул жолго түшүп кетпесе, булар баягы ошол Европанын катасын Россияга кайталабаш керек. Тем более бул аксакал айтып кеткендей, алар баягы Кавказ башынан өттү да. Бүт баарын эле исламга ишенгендердин баарын эле, мусулмандардын баарын террорист деп эсептеп калганда, азыр батышта да ошондой. Негизи эки нерсени бөлүп алыш керек. Ислам деген дин бар, ислам динине ишенген момун мусулмандар бар. Ошол эле учурда жана исламизм бар. Бул идеология, өзүнчө эле бир идеология, ислам менен тиешеси жок. Анан ошол исламизмге, ошол идеологияны ишенип карманган исламисттер бар. Мына ушуну айырма билиш керек. Исламизмди идеология катары туткандар, ошолордон жанагы радикалдар да чыгат, алардан да ошол экстремисттер да чыгат. Анан эң ошол экстремизмдин аякы өнүккөн чоң формалардын бири бул жана терс көрүнүшү бул терроризм болот. Ушуга ишениш керек. Ислам, анан исламга ишенген мусулман бул бөлөк. Ошон үчүн мына ушул жагын батыш мамлекеттер, батыш эксперттер да түшүнө бербейт да. Бул бир. Экинчиси дагы бир нерсени түшүнүш керек. Мына бүгүн эл аралык терроризмге, экстремизмге каршы тигини кылып атабыз, муну кылып атабыз деп мына батыш өнүккөн Америкадан баштап Турцияга чейин эмне гана чара колдонбойт, бирок жыйынтык болбой атпайбы? Баары эле каалаган учурда барып Парижди жарып салат, Брюссельди жарып салат, Петербургду жарып салып атпайбы? Мунун себеби бөлөк жерде. Себеби мындайча айтканда биз көп көңүл бурбайбыз да, жана социалдаштыруу маселелери бар. Социалдаштыруу бир сөз менен айтканда баягы адам өзүнө ишенип, эртең эмне кылам, мен момун иштешим керек, мен момундай болушум керек, коомго, мамлекетке, элиме момундай пайда кылышым керек деген ушул жактан батыш өлкө уттуруп ийген. Ал жерде адамды бөлүп калган. Сенин чөнтөгүңдө акча барбы? Сенин чөнтөгүңдө акча жок. Кедей бай деп эле бөлүп калганда, мына ушул жактан батыш коомунун кемчилиги ушул жактан. Ошон үчүн азыр кандай болбойлук, эмне болбойлук? Экинчи жагы дагы бар, жана ушуну кеңири жана идеологдор, терроризмдин идеологдору бар да, идеологиясы бар да. Мына ошону биз бүгүнкү чейин жанагы идеологиясын аягына чейин түшүнө элекпиз да, билбейбиз. Анан ошонун плюс жагын, минус жагын билип туруп, анан ошого каршы бир система иштеп чыгышыбыз керек да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде азыр кыскача тыныгуу бар экен, анан кийин түз эфирде талкуубуз уланат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасын көрүп жатасыздар. Бул жолу биз ошол акыркы дүйнөдөгү жана ошондой эле ошол аймактагы Кыргызстандагы коопсуздук маселесин, диний радикализм маселесин талкууга алып жатабыз. Орозбек агай, мына сизге беле турган суроо. Ошондо Кыргызстанда радикалдашуу мындай өтө эле кооптонуу жок деп айтсак болобу? Ушурдагы абалды эске алганда. Радикалдашуу Кыргызстанда бар. Канчалык деңгээлде? Кыргызстанда экстремисттик уюм Хизбут Тахрир деген уюм бар. Канчалык Бул деңгээлде? мыйзам иштеп табылган менен мына былтыр булардын жетекчиси Кара Суунун имамы Камалов Рашид камалып 10 жылдык срогун Сирияга үндөгөндүк үчүн деп кесилди. Бул бир мисал да. Анан кийин бул азыр ошо Токомболот Бекешевтер айтып атат. Буларды камап, анан агитация кылганда
баракчасын таратканда карма бул күч органдары жакшы иштерин жасап атышат. Бирок мунун башка жагы бар. Булардын идеологиясы менен, мисалы үчүн үчөөбүз бул туура эмес идеология десек бизге ишенбейт. Идеологияны бул жаңылыш идеология деп диний адамдар айтыш керек, аалымдар айтыш керек. Бул экстремисттик идеологияга кирип кеткен эки себеби бар. Алымдарды атасы, алымдар Биринчиси жетиштүүбү? азыр эми ошого келет атабыз да. Биринчиси жаштарга ошол туура диний тарбия бериш керек дагы. Экстремисттик идеологияны раскрывать этип турган аалымдар болуш керек. Экинчиси кээ бирлер билет, бирок күрөшкүсү келбейт аны менен. Негизги ушул эки себеп. Эми биз эми аалымдар жетиштүү деп атпайбызбы? Аалымдар жетиштүү болбосо, биз азыр глобализациянын шартында жашап атабыз. Кайсыл жерде аалымдар болсо, ошон менен материалын алып чыгарып, окутуп, үйрөткөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы үчүн 2015-жылы симпозиум өткөрдүк. Көп мамлекеттерден элине аалымдар келди, сүйлөп чыгып, жакшынакай эмелерин берди. Экинчиден, биз экстремизмге каршы, идеологиясына каршы брашоларды чыгарып баштаганбыз. Бул иш дагы улантылат буюрса. Ошолорду кеңири таратып, анан ошо аалымдардын өзүн ошон менен даярдашыбыз керек. Себеби дегенде, эң туура суроо коюп атасыз. Бизде аалымдардын деңгээли исламдын экстремизмге тиешеси жок, терроризмге тиешеси жок дегенге бир аз жетет. Аны бул терең карап, бул идеология кайдан чыккан, эмне үчүн келип чыккан? Такфирский идеология эмне үчүн? Бул эң коркунучтуу идеология ошол болот. Мына Сирияда мусулмандар, тиги ИГИЛ мамлекети мусулмандарды өлтүрүп атпайбы? Эң опасный маселе ушул. Ошону раскрывать этип бере турган адамдар бар. Мына ошон менен иш жүргүзүшүбүз керек. Ошондо бул иш анан жолго коюлат. Ал болбосо, мына Хизбут Тахрирдин лидерлери 2003-2004 жылдарда Кара Судан айтышкан, кана чакыргыла аалымыңарды. Могу жерден эле биз элдин алдында эле гана биздин идеологиянын туура эмес экенин айтып берсинчи деп. Эч ким чыга албаган ошондо. Сурооңузга ошол жооп да. Кээ бирөө чыккысы келбейт, кээ бирөө билет билими начар экенин. Анан ошол диний радикализм дейбизби, же кандай айтсак болот билбейм, ошо радикалдашуу, экстремизм ушул маселе менен күрөшүүдө Кыргызстандын алкагында алсак деле, мындай сиз айткандай кармоолор жана башка мындай коопсуздук чараларын, коопсуздук күч органы түзүмдөрү тарабынан болуп аткандай, ошол эле коңшу мамлекеттерде бизден дагы катуу деңгээлде ал тургай катаал жазаларды берип атканын дагы жакшы билебиз. Бирок ошол эле учурда анын азайып кеткенине күбө болгон жокпуз да, мындай көбөйсө көбөйгөндө, бирок азайган жок. Бул албетте бул эксперттердин берген баасы да. Анан буга эмне себеп болушу мүмкүн? Кандай жол менен күрөш керек? Мындай жол болбой калды. Сиз айткан. Диний экстремизмдин өзүнчө, бул эми диний экстремизм деген илимий термин. Динге, экстремизмге тиешеси жок. Бирок динди колдонгон экстремизм десек туура болот да. Мунун эң татаал маселеси эмнеде? Бул дин, бул баалуулук. Баалуулук боюнча компромисс болбойт. Ал ишенет, мен ушул экстремисттик идеологияны Кудайдын жолунда, Алланын жолунда ушул иш жасап атам деп ишенип алганда, ошону идеологияны развенчивать этиш деген оңой маселе эмес. Ошол татаалдыгы ошондо маселен. Анан ошону бул туура эмес жол, бул исламга тиешеси жок деп Куран менен, хадистер менен, далил менен келтире турган иштер бул кылдаттык менен жүргүзүлүшү керек. Ошондо анан жанагы эме айтат, бул силердин ханафи мазхабыңар бул туура эмес мазхаб. Мазхаб деген ошол болуш керек деп баштарына куюп койгон баарын. Булардын айтканын ишенбегиле деп, ошолордун баарын бул кылдат, көп иштей турган, аракет эте алып турган жумуш билебиз. Эми бул жерде мындай болот. Терминдерибизди бир тартипке келтире алалы. Дин, жакшынакай дин тогон Болотбекович айтты, ислам дининде жакшы. Кандай болуп радикалдаша баштайт? Радикалдашканын себеби, мунун көп себептери бар. Ошол идеологиялык себептер биринчи иретте. Мынабу эмнеден идеология пайда болгон? Бул ислам дини артта калып атканыбыздын себеби биз батыштын таасиринен ушинтип артта калып калдык. Батыш бизди колониялдык эзүүдө жасаган. Батышка каршы күрөшүшүбүз керек. Мына бир тууган мусулмандардын идеологиясы ушундай болгон. Ушун террористтик жол менен чыгып, булардан өзүбүз күрөшүп туруп, халифат орнотушубуз керек. Болбосо бизде адилеттүүлүк болбойт. Жалгыз гана адилеттүүлүк система халифат деген идеологияга
Хизбут Тахрир болса айтат, ал туура, бирок биз тынчтык жол менен барабыз деп. Экөө эки жол. Ата түбү бир эле булардын идеологиясы. Анан кыскача соңку суроодо убакыттар кыскача жооп берсеңиз мүмкүн болсо. Бүгүн эле мына коомдук жайлар менен үймө үй кыдырып, даават жасоо жана башка иштерди, ишмердүүлүктү динге үгүттөө бул эми исламга эле тиешелүү эмес, калган башка секталарга жана башкаларга үгүттөө иштерине тыюу салууга багытталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилди. Бул канчалык эффективдүү болот сиздин пикирде? Бул мыйзам кабыл алынгандан кийин ушул мыйзамды карап жатканда мыйзамдын иштей турган механизмин кошо караш керек. Анан мыйзам чегинде жазаланат деп коет, көп мыйзамдар ал эмне болуп жазаланат, кандай болуп жазаланат, ким жазаланат, бүгүнкү учурда административдик жаза деп атат, 200 сомдон 500 сомго чейинки. Ошон үчүн административдик кодекске дагы өзгөртүү киргизиш керек. Дароо эле. Муну пакет менен алып кетиш керек бул мыйзамды. Эми азыр коомдук талкуу болуп атат. Коомдук талкуу мурдан дагы биз өткөргөнбүз. Түштүктө дагы бул жакта көп пикирлер айтылган, даже кайчы пикирлер көп. Кээ бирлер айткан, келип мечитке баргыла дегенде эле бул призыв болуп эсептелсин деген пикирлер да бар. Даватты мечиттен жасалсын дегенге ошондой жок, бул эми чакырып койсо эмне, мунун баары коомчулук чечиш керек да, бирок ошо механизмдерин карабасак бул иштебей коет. Токон агай айтсаңыз, мамлекет кыскараак мүмкүн болсо, мамлекет кантип күрөшүш керек бул багытта? Мисалы, мына жаңы чаралар колдонулат, ошол эле дааватка чакыруу жана башка тыюу салууга келатабыз. Буга чейин жалгыз эле калган деп айтсак болот, ошол таблиги жамааты, алга дагы мына чектөөлөр кирип аткандай да. Анан буну менен канчалык эффективдүү болот? Мындайча айтканда, тыюу салып, камайбыз, штраф менен штраф эметип түрмөгө камайбыз деген менен биз маселени чече албайбыз. Бул иши жана улуттук жана мамлекеттик дин комиссияда иштеп атканда булар бир жакшы концепцияны жана идеология, булардын идеологиясына каршы идеология иштеп чыгып келаткан. Азыр эми кандай абалда экенин билбейм. Анан ошону колдонуш керек да. Мындайча айтканда, ушунун баары түзүп туруп бир улуттук система. Ошол терроризм, экстремизмге каршы улуттук система же мамлекеттик система болот. Мына ошону бүгүн бул эмне деген түшүнүк жок. Айрым эксперттер интернеттен окуп тигил бул деп турат, а бирок негизи ошол улуттук система кирет. Улуттук система болмойнча биз жыйынтыкка жетпейбиз. Рахмат. Бул албетте бул дин темасы бүтпөгөн чоң бир океандай, аны жарым саатка сыйдырып талкуулоо өтө кыйынга турарын жакшы билебиз. Ошентсе дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, НТС каналынын түз эфиринде Кайчы пикир программасында бул маселени, ушу коопсуздук маселесин, диний радикалдашуу маселесин талкуулоого аракет жасадык. Алга дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын мурдагы директору Орозбек Молдалиев, ошондой эле коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Токон Мамутов мырзалар келип катышты. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.